күнүмдөн баштап кантпактуу болуш керек деген. Билим алыш керек. Сүт илими аң сезимлерди өстүргүлө да айтат. Билимдүү адам. Кайсыл жакка барарын, эмне иш кыларын билет. Жок дегенде сүт илими мен киммин, каяка барам деген суроого жооп берет. Кайсы жерде турам, точкасы? Кайсы жерде турам? Каяка барам? Азыр көп адамдар изденип атат. Мага телефон чалып сүйлөшкөн адамдардын бардыгы мен ичимде билип атам, ушундай сезим келип атат, бирок ушу туурабы эмеспи деп сурашат да. Чындап келгенде адам интуиция аркылуу түшүнөт. Баягы жан дүйнөсү сезет. Көөдөнү сокур эмес адамдарга бул маалымат келет, өзү сезет. Интуитивно. Ооба, интуитивдүү өзү сезет. Бирок ошону ооба сен туура жолдосуң деп айткан адам керек да. Сүт илими адам кайсы жерде турам, кандай өнүгө алам, менин күчтүү тарабым кайсы, канткенде мен бул жашоодо өзүм ордумду табам деген суроого так жооп берет. Так маалымат аласыңар. Бул билим. Жок дегенде өзүңдүн ким экениңди билсең, мораль сага жакшы жагынан ойноп берет. Өзүңдү таанып билбесең, ал сени жанчыйт. Жанчыйт, жан дүйнөңдү кысат. Ошондой мен азыр каяка барсам туура болот. Менде мондай сезим бар дегенде ошондо сүт жардамга келип атабы? Сөзсүз жардамга келет. Биз биринчи кезекте ал адамдын туулган күнүн, айын, жылын баарын кошуп миссияны карайбыз. Ал адамдын максатын карайбыз. Анан адам өзүнүн эмне каалап жатканын айтыш керек. Ошондо биз сүт ичүүрлери илимге таянып, ал адамдын минус жана плюс жактарын, туаса жаралган шыктарын, жеке касиеттерин көрсөтүп беребиз. Кайсыл багытта иш алып бара алат турганын көрсөтүп беребиз. Кайсыл учур анын минус тарабы экенин көрсөтүп беребиз. Сүт илими адамды бактылуулугунга кандай эме кылат? Адам бактылуулугундай жол көрсөтө алабы, же мындай жардам бере алабы? Бакыт издегенге, өзүн тапканга, эмнеден бакыттуу, эмнеден кубаныч табам деген нерсеге жардам береби? Адам ошо датасынан, туулган күнүнөн, ошо туулган жылынан, ошого жараша өзүн тааный алабы? Эң жакшы суроо болду. Арыбаңыздар, кутмандуу кыргыз элим, эң сонун суроо. Мен ушул боюнча дагы өзүм жакында бир маалыматты ачып көрүп окуп аябай таң калдым. Мен үчүн да бир жаңылык болду. Мындай бир изилдөө жүргүзүшүптүр да, акыркы изилдөөлөрдө 75 жыл бою созулган, узак убакытта эме болчу, масштабтуу изилдөө деп айтсак болот. Анан көп адам катышкан атайын бир изилдөө болгон экен. Кайсыл учурда адам бактылуу? Анан жообу абдан кызык. Биз күтпөгөн жооп. Абдан кызык. Мен ошол макаланы аябай кызыгып окудум. Анан эң кызыгы сиз ошо сүт сайда адам өзүн кантип таанып билип, кайсыл учурда бактылуу сезе алат деген суроого сүт илиминде жооп бар. Ушул эле суроого жанареки мен айткан 75 жыл бою жүргүзүлгөн изилдөөдө дагы жакшы бир жооп бар. Андан тышкары дагы эң эле кызыктуусу, мен бул изилдөөнүн жыйынтыгынан биз өзүбүздүн кыргыз элинин философиясын көрдүм. Макал лакаптардын, саясаттын философиясын, маани-маңызын көрдүм. Каада салтыбыздын эмнеге багытталганын көрдүм. Бир кызык да, аябай, мен үчүн аябай кызык болду. Макаланы окуганда эле кыргызбыз да, кыргыздын каада салты менен сугарылып чоңойдук. Баягы эле оюмда кыргыздын каада салты, анан сүт илими келди. Экөө бири-бирине дал келди. Изилдөөнү сиз кыргыздын маданиятынын призмасына салып көрүп атасызбы? Ооба, салып көрдүк. Бардык эле кыргыз атуулу жараны алган билимин, ушул мен ойлойм да, кыргыздын каада салтынан өткөрөт. Бул жерде аң сезимди өткөрөт. Мисалы биз азыр сүт илимин изилдеп атабыз да, заманга төп келген сандар сүйлөгөн илимди изилдеп атабыз. Сүт илими аркылуу да өткөрүп атабыз, кыргыздын каада салтынан да өткөрүп атабыз. Эми жана масштабтуу жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы бир кызык. Кыргыздын каада салтынын, наркынын, макал лакаптарда камтылган философияны көрдүм.
ошол эле учурда сүт сай илими бизге берип аткан илимдин маани маңызын көрдүм. Аябай кызык болуп атса керек э. Мен үчүн бул жаңылык болду, чын. Эми мындай экен да, кыргыздын макалдарында айтылат го, жүдөгөн булак көрсөң көзүн ачып кой. Бул эмне? Ооба. Бул эмне? Бул кызмат. Жаратылышка кызмат кылып атабыз, туура. Ал үчүн сага эч ким акча төлөп бербейт. Сүт сай илимде деле ушундай да. Ийгиликке жетем десең, башка бир адамды ийгиликке жеткир дейт. Сүт сай илимде мындай да, ар бир төрөлгөн адам белгилүү бир датада төрөлөт. Демек, белгилүү бир датада төрөлдү, анын өзүнө тиешелүү жеке касиети, аткара турган усупасы, күчтүү тарабы, мораль, уят ар намысы, жашоого болгон көз карашы сыяктуу бир топ материалдар бар да, бул адамды өзүн таанып билүүгө жардам берет. Ар бир датада төрөлгөн адамдын өзүнүн жеке касиети бар. Ошол эле учурда ошо жеке касиети өнүктүрбөй артка тарткан минус тарабы бар. Триггер деп коет да, азыркы тил менен айтканда. Анан сүт сай илимде дагы өзүңдү таанып билгенде гана ичиң, жан дүйнөң жыргайт деп айтат. Ичиң билимге толот. Ичиңде эч кандайдыр бир өксүк жок, арман жок. Бул билим алуу деген билдирет да. Билимге толуп атасың, ичиң жарык нурга толуп атат, демек сен берүүгө даярсың. Ислам дининде эле айтылат го, сооп иш кыл деп. Биздин кыргыздын ар бир наркы ошол эле нерсе экен. Мынакей, булактын көзүн ачтың, улууга урмат, кичүүгө ызат. Бул эмне? Бул мамиле. Улууга урматтаган мамиле кылдың, ал сага эч нерсе бербейт, бирок жан дүйнөң тынч, ичиңде бир жарык нур күйүп атат. Кичүүнү кордобой ага ызат мамиле кылдың, ал балким сенин айткан сөзүңөн эртең жакшы инсан келип чыгат. Ызат көрсөтүп атасың. Ал адамга эртең келечекте өнүгө турган багыт көрсөтүп атасың. Эми ошол изилдөөнүн жыйынтыгын айтайын, кызык болду окшойт. Изилдөөнүн жыйынтыгы эң биринчи кезекте акча эмес экен. Эң биринчи кезекте жакын адамдар менен, көңүлгө кымбат адамдар менен, үй бүлө менен, туугандар менен бекем алакада, таттуу мамиледе болуу экен. Бакыт. Урушпай, талашпай. Мисалы, кинолордон эле көрөбүз го, ал кыргыздын элинде деле бар болуп калды. Көпкө чейин сүйлөшпөй коебуз. Жакын адамдар менен таарынабыз. Америкадагы чет мамлекеттин кинолорун көрсөңөр, атасы баласы бири-бири менен сүйлөшпөйт. Энеси кызы менен урушуп кеткен. Ушундай элементтер бар да, эми баарында деп айта албайм, бирок мен көргөн кинонун баарында эле ушундай бир фрагмент айтылат да. Же мен ушул теманы изилдегенде мага биринчи угулабы түшүнбөйм да. Бирок өзүңүздөр деле байкап көрсөңөр, Американын киносунда ушул нерсе бар да. Жөнөкөй эле алака жок, мамиле жок. Качан гана ошол адамды кечирип, барып, жылуу мамиле кылганда гана мындай дейт да, жүрөгүндө бир чоң таш алынгандай сезилет. Ага өзүнө эле напси жол бербей кетет да. Ошо биринчи кезекте качан гана адам бактылуу болот десе, ошол жакын адамдар менен, өзүнө кымбат адамдар менен таттуу мамиледе болуу экен. Бул таттуу мамиле узак жана бактылуу жашоонун негизги фактору экен. Көп адамдар ушул нерсеге муктаж экен. Биринчи орунда ушул нерсе турат экен. Биз аны баалабайбыз. Туурабы? Биз аны баалабайбыз. Бирок биздин макал лакаптарда бул нерсе дайыма айтылып келет. Ырыс алды ынтымак. Алыскы туугандан жакынкы кошунаң менен мамиле түз деп атат. Бекем таттуу мамиледе бол деп атат. Энеңди, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, кечиримдүү бол, мамиле түз деп атат. Ичиңди жарык нурга толтур деп атат. Көрдүңүздөр, мен бул изилдөөдөн кийин кыргыздын каада салтына, макал лакаптарына башка ракурстан карай турган болдум. Мен мурда көп түшүнчү эмесмин. Анан айтчумун да бала кезекте, канчалык адамдарга жакшы иш кылсаң кайтат. Качан кайтат дечимин да. Жаш кезекте балдар кички, жетишпеген убакыт болгондо качан, кана кайтканы дечимин да.
кайтат экен. Болгону биз аны көрбөйт экенбиз. Көйдөн сокурда. Көрдүңүздөр, кыргыздын ар бир макалы чоң философия деп айта беребиз, бирок ошонун түп тамырынан казбайт экенбиз да. Аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Бу дагы мамиле. Үйдөгү мамиле. Үйдө чогуу ынтымакта чоңой болсо каяктан көрүп өсөт, туурабы? Эми биз бактыны акчадан көрөбүз да. Ушуга азыр келебиз. Болсо кантип бактылуу болобуз? Азыр ушуга келебиз. Экинчи орунда башкаларга, жакын адамдарга кам көрүү экен. Кам көрүү. Забота. Чындап эле ошондой. Мисалы, өзүңөр деле сурамжылоо жүргүзүп көрсөңөр болот, көп адамдар акча дейт. Сиз да акча деп атасыз. Макул, Кубанбайке, сизге канча акча керек? Азырча айта бериңиз. 10 миллион болсо жакшы болот. 10 миллион доллар сизде бар дейли. Анан эмне кыласыз? Ишке ашырам бир пландар бар. Ишке ашты дейли. Анан эмне кыласыз? Ишке ашырганда эми мондай болуп калды. Эми ушул ишни кайрадан мага иштеп берсин деп эс алып калмак болсун керек. Андан кийин эмне кыласыз? Эс алып атасыз, акчаны жумшап атасыз, инвестиция келип атат, баары жакшы. Андан кийин эмне кыласыз? Андан кийин дагы бизнести өнүктүрүшөм, дагы кубаныч табам. Макул, бизнес өнүктүрдүңүз. Андан кийин эмне кыласыз? Андан аркысын ойлонуп көрүңүзчү. Ошол акчанын артында эмне жатат, ойлонуп көрүңүзчү. Эмне үчүн акча табам деп атасыз? Бизнес кимге керек? Бизнес кимге керек? Мага? Сиз жалгызсызбы? Жок. Үй бүлөмө керек. Көрдүңүзбү? Кам көрүп экен демек. Акчанын артында көп акча табам деген сезимдин артында эмне бар экен? Кам көрүү. Бизнести сиз өзүңүз эле албайсыз да. Бизнес менен сиз деген өзүңүздүн муктаждыктарыңызды канааттандырам деп атасыз, туурабы? Ал сиз жалгыз эмес да, бала чакаңыз бар, бир туугандарыңыз бар. Жок дегенде жакшы кошунаңыз акча сурап келсе, чын жүрөктөн, кеңпейилдик менен, жомарттык менен бересиз. Бул эмне? Кам көрүү. Акчанын артында эмне жатат экен? Биз биринчи эле акчаны көрөт экенбиз. Ар жагын көрбөйт экенбиз. Кыргыздын макалдары ар жагын көрсөтүп атпайбы? Көрдүңүзбү? Көп акча адам ушинтет. Акча тапсам, болуптур. Акча тапканда эмне кыласың? Анан өзүнүн чыныгы максаттары келип чыга баштайт экен. Сиз анан дагы игрикке жетүү. Бир кыялды ишке ашыруу, кыялың ишке ашпай калса эмне болот? Кыялыңды бир пландарың, ойдогу нерсең ишке ашпай калды деп нааразы болосузбу дейт. Ошонун артында жатабы. Сиздер эмне дейт? бул жеке өнүгүү. Ийгиликке жетүү бул жеке өнүгүү. Бул үчүнчү максатка кирет экен. Адам реализация деп атпайлыкпы? Өзүн өнүктүрүү, ишке ашыруу, каалаган ой максатын ишке ашыруу. Андан тышкары кайсыл учурда адамдын ийгилиги, каалаган ой максаты ишке ашат? Кайсыл учурда? Ден соолугу бар учурда. Ден соолук бар байлык баалабайт экенбиз. Ден соолугуң бар болсо, денең чымырап, эч жериң оорубай турса, көңүлүң да тынч экен. Сага жакшы идеялар келет экен. Жаркын ойлор келет экен. Анан кыялың дагы ачык, жаркын, таалайлуу, келечекке багытталган. Анан ошол ийгиликти аткарат экенсиң. Ооруп турган адамда андай болбойт. Ооруп турган адам алам дейт. Эмне үчүн мен ооруп атам? Эмне үчүн тиги ооруган жок дейт. Көрдүңүздөрбү? Үчүнчү бакыт, ден соолук, ийгилик экен. Ден соолугуң болсо, адам ийгиликке жетет экен. Орустардын макалы бар го. В здоровом теле здоровый дух. Кыргызча айтканда, күлкү өмүрдүн мүлкү. Ден соолук байлыктын башаты дейби, кандай деп айтылат? Балким мен адашып атсам, көрүүчүлөр оңдоп коёр, балким биринчи байлык, жеке байлык ден соолук. Ден соолук болгондо гана адам ийгиликке жете алат. Ден соолук болсо, бизге мүмкүнчүлүк бар. Окуйсуң, чокуйсуң, аласың, жейсиң, иштейсиң, өсөсүң, өнүгөсүң. Мынакей үчүнчү бакыт ден соолук экен.
Акча эң акыркысы экен. Акча 4-орунда турат. Ден соолук барда биз ден соолук жөнүндө ойлобойбуз да. Ойлобойбуз. Бул колубуздагы бар байлыкты ойлобойбуз. Ийгилик деп чуркайбыз, жан соолук чуркайбыз. Ден соолук жокто кайдагы ийгилик? Ден соолуктун өзү ийгилик болуп калат да. Ошондо айыксам, буйрукса деп. Көрдүңүздөрбү? Анан акча эң акыркы орунда турат экен. Ал акча адамдын эң баштапкы муктаждыктарын канааттандыруу үчүн гана керектелет экен. Качан гана адам, сиз айтканда айтпадыңызбы, 10 миллион доллар болсо, анан барып бизнес ачсам, анан барып инвестиция кылсам, акча түшүп турса, бул сиздин муктаждык, сиздин финансылык чек. Ар бир адам чеги ар кандай да. Чекке жеткенден кийин бул сиздин баштапкы базалык муктаждыгыңыз, материалдык муктаждыгыңыз. Чекке жеткенден адам аң сезимин өнүктүрүп өстүрө баштайт. Канткенде мен пайда келтирем, жардам берем, кам көрөм дейт экен. Биз азыр ошо базалык муктаждыкты да канааттандыра албай атабыз да. Биз биринчи чектен өтө албай атабыз. Чындап эле акча тапкандан кийин адам бакыт издейт, ийгилик издейт. Аябай кызыктуу тема болду да, макаланы аябай окуп, анан шарт эле сиз айткандай кыргыздын каада салтына, макал лакаптарына салдым, сүт чай илимине салдым. Бүгүнкү күндөн баштап кантип бактылуу болуш керек деген. Билим алыш керек, сүт чай илими аң сезимдерди өстүргүлө да айтат. Билимдүү адам. Кайсыл жакка барарын, эмне иш кыларын билет. Жок дегенде сүт чай илими мен киммин, каяка барам деген суроого жооп берет. Кайсы жерде турам, точкасы? Кайсы жерде турам, каяка барам. Азыр көп адамдар изденип атат. Мага телефон чалып сүйлөшкөн адамдардын бардыгы мен ичимде билип атам, ушундай сезим келип атат, бирок ушу туурабы эмеспи деп сурашат да. Чындап келгенде адам интуиция аркылуу түшүнөт. Баягы жан дүйнөсү сезет. Көөдөнү сокур эмес адамдарга бул маалымат келет, өзү сезет. Интуитивно. Ооба, интуитивдүү өзү сезет. Бирок ошону ооба сен туура жолдосуң деп айткан адам керек да. Ошондой мен азыр каяка барсам туура болот. Менде моундай сезим бар дегенде ошондо сүт чай жардамга келип атабы? Сөзсүз жардамга келет. Биз биринчи кезекте ал адамдын туулган күнүн, айын, жылын баарын кошуп миссияны карайбыз. Ал адамдын максатын карайбыз. Анан адам өзүнүн эмне каалап жатканын айтыш керек. Ошондо биз сүт чай ичүүрлери илимге таянып, ал адамдын минус жана плюс жактарын, туаса жаралган шыктарын, жеке касиеттерин көрсөтүп беребиз. Кайсыл багытта иш алып бара алат турганын көрсөтүп беребиз. Кайсыл учур анын минус тарабы экенин көрсөтүп беребиз. Анан мораль деген жакшы тема бар. Моральды ачып көрсөтүп беребиз. Көп адамдар моральды укпайт. Мораль мындай да. Бул тема боюнча да өзүнчө бир кыргыз тилинде чоң тема, кыргыздын каада салты менен аралаштырып өтүшүбүз керек. Башкача айтканда, бул жерде турган фильтр. Адамга жаккан, сенин моралиңа туура келген маалыматты ал адам угат, өт дейт. Сенин моралиңа туура келбеген, жакпаган, уккусу келбеген адамды ал укпай коет. Укпай коет эмес, ал маалымат даже кирбейт. Кабыл албайт эмес. Ал жана өчүп калган пленкадай болот. Кызык, аябай кызык. Бул биздин практикада өтө көп. Анан жаңы эле ушул нерсени айттым десем, айткан жоксуң, мен уккан жокмун дейт. Мораль өчүрүп коет. Бүттү. Байкайсыңар, 33 жаштан кийин адам 50-60 жашка жеткен адамдардын көбү, турмушта өзүн таппаган адамдар моралист болот. Мен таң кала берчимде, картайганда эмне эле адамдар кажып калат депчи. Моралисттер да, өзүнүн морали менен жашап калган адамдар болот. Азыр ушундайлар көп. Илгерки убакта карасаң, нускалуу, абышка кемпирлер көп эле. Азыр андай абышка кемпирлер аз. Жада калса, ушунчалык жан дүйнөбүзгө бата да бере албайбыз.
Бата бер десе кабыл тилек айтып. Кабыл тилек айтабыз. Кабыл тилек менен батанын айырмасын да билбейбиз. Бата бул жактан чыгат да. Чындап чын жүрөгүңдөн чыккан сезим. Ушул бала өнүгүп кетсин деп баягы ошонун жакшылыгына себепкер болоюн деген адамдын кабыл тилеги да. Ошончо айтат го, бата бериңиз, бата, бата. Бата сезимден чыгат. Жан дүйнөсү бай адамдан чыгат. Жан дүйнөсү кедей адам бата бере албайт. Сиз айткандай кыска нуска берип коюш мүмкүн да, көрдүңүзбү? Бул мораль өзүнчө бир чоң тема. Келген адамдар менен консультация өтүп атканда кадимки алардын морали кой бербейт. Укпайт бизди. Анан жакшылап түшүндүрүп айтабыз. Сизде ушундай туаса касиет бар. Ошол туаса касиет менен чогуу ушундай мораль жаралат. Ал сизде гана бар. Бунун плюс жагы бар, минус жагы бар. Кыргыздарда айтып коет го, күн түн, ак кара, жаман жакшы, мораль да ошондой. Жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Өзүңдүн профориентацияңа түшсөң, турмушта өзүң ордун тапсаң, жок дегенде өзүңдүн ким экениңди билсең, мораль сага жакшы жагынан ойноп берет. Өзүң таанып билбесең, ал сени жанчыйт. Жанчыйт, жан дүйнөңдү кысат. Сүтса илими адам кайсы жерде турам, кандай өнүгө алам, менин күчтүү тарабым кайсы, канткенде мен бул жашоодо өзүм ордумду табам деген суроого так жооп берет. Так маалымат аласыңар. Бул билим. Билим алган адам аң сезими өсөт. Аң сезими өскөн адам маңдайындагы жашоо багытын көрө алат. Мисалы өткөндө консультация өтүп атканда ал адам өзүнүн табиятын толук билет. Толук билет экен. Мага ушундай ой келет, анан кандай кылсам? Өзүнүн эле профориентациясында бар экен, түшүп атат, билип атат. Бирок ошого так ооба деп айтып коюңузчу деген адам керек болуп атат да, кайсы бир илимге ал адам таяныш керек болуп атат. Сүтса илимине таянды, айтып бердим. Мен өзүм деле туура багытта жүргөн турбаймынбы деп сүйүнгөн адамдар көп. Адам өзү ичине сезет, билет. Ада жараткандын пендеси, ага да ошол касиет берилет. Кээ бир адамдар ошол касиетти сезип билет, кээ бир адамдар билбейт. Ошол жеке касиетиңерди, күчтүү тарабыңарды билгиңер келсе, сөзсүз түрдө консультацияга келгиле. Сүтса илми болгону силердин көзүңөрдү, табиятыңарды, жеке касиетиңерди ачып берет. Эгерде туулган күнүн, айын, жылын, атын айткан адамдарга сүтса илми эң эле баштапкы базалык маалыматты берет. Туулган күн боюнча адам ким, кандай ой жүгүртөт, кандай күчтүү тарабы бар, кандай компетенциялары бар. Адамдын аты эмнени билдирет? Ошондой эле ал адамдын иштей турган, кирешет таба турган, аткара турган кыймыл аракетин, бул жашоого жаралган оо сыйпасын айтып бере алабыз. Кайсыл тарапта кирешет табат? Кайсыл тарап? Көп адамдар менин акчам каякта деп сурашат да. Ал акчаны айтып түшүндүрүш үчүн биз биринчи кезекте миссиясын айтып беребиз, анан моральды айтып беребиз, анан адамдын баалуулугун айтып беребиз. Анан адамдын жүрөктө каткан коркунучун айтып беребиз. Ошол коркунучту айтып чыкмайынча адам өзүнүн баалуулугун сезбейт. Качан гана адам өзүнүн баалуулугун сезгенде гана ошондо түшүнөт да, кайсыл тарапта кыймылдаш керек экенин. Ошол эле абакта сиз жеке жылын айтып бересиз, жеке жыл эмнени берет? Аты эмнени берет? Жеке жыл бул жыл башталгандан баштап жыл аяктаганга чейин кайсы бир адамга, мисалы 2 деген жыл туура келди дейли. 2 деген бул мамиле деген билдирет. Экинчи жыл кантип эсептейм? ар бир адамдын өзүнө таандык жеке жылы болот. Ал жеке жыл бир адам менен 2 адамдыкы окшошпойт. Жеке жыл дагы айырмаланып турат. Жеке жылдын энергиясы да ошо жеке жыл кайсы сан болсо ошол санга жараша иштейт. Жеке жылды аныктай турган атайын өзүнүн инструменттери болот. Мисалы да өзүмдү айтайын. Жеке жылына жараша эмне кылыш керек болот? Мисалы өзүмдү айтайын, мисалы менин жеке жылым 2. 2 бул эмне? 2 бул мамиле деген билдирет. 2 бул эки жакка чуркап күмөн саноо деген билдирет. Минуска түшкөндө мен көп учурда күмөн санайм.
чечим кабыл ала албай күмөн санайм. Ошондой ой келет. Ошондой сезим келет. Ал эми жеке жылым экенин билген учурда мен ошол күмөн санап атканымды билип туруп, мен тескерисинче күмөн санабастан чечим кабыл алышым керек. Мамиле жыл болгондо туруп эле мамилени үзгүм келет. Жок, бул минусту жагы. А плюс жагы жеке жылым 2 болгондо мен тескерисинче мамиле курушум керек. Аябай ачуум келип, ошол киши менен урушкум келип атса дагы мен түшүнгөнгө аракет кылам. Бул стратегия ошондой иштейт да. Ошол адам менен тескерисинче мамиле түзүшүм керек. Эгерде элестеткиле, мага мамиле түз деп жеке жылды берип атат, мен баары менен урушуп берсем эмнем калат? Көрдүңөрбү? Бул жанагы ак кара, күн түн деген эле сыяктуу нерседе жеке жылдын да плюс жагы, минус жагы болот. Ошону билишибиз керек. Ар бир адамдын аты дагы роль ойнойбу? Ар бир адамдын аты дагы роль ойнойт. Бирок ал адамдын өзүнүн жеке өзүнө жараша болот. Кээ бир адамдарга аты туура келет. Кээ бир адамдар аны сезбейт. А кээ бир адамдар айтат, атым көп чакпайт, кандай кылсам болот дегенде анда айтып беребиз. Атыңыз мындай, кааласаңыз алмаштырыңыз, кааласаңыз калтырыңыз деп. Бирок адам өзүнүн аты кандай экенин билгенде, ал кандай иштей турганын билгенде, ал нерсеге алдырбайт. Бул менин атым ушундай ролду ойноп атат да дейт. Аны түз эле барып чуркап атыңды алмаштыр деп айткандан алысмын. Адам таанып билсе, өзүнүн аты кандай экенин билсе эле болду, ушул жетиштүү. Көп адамдар бул жашоодо мисалы баарысы эле көп акча тапкысы келет, мамиле кура албай кыйналабыз. Азыркы заманда көп адамдар кризиске түшүп атат, стресске батып атат, депрессияга түшүп калып атат. Өздөрү кантип депрессияга түшүп калгандарын билбейт. Анан бизге телефон чалып суранган адамдардын көбү ушул депрессиядан кантип чыгам, мен ушундай кыйналган абалда турам. Өздөрү деле башкача стресске түшүп калганын билбейт да, мен ошо кыйналган абалда турам, кантип чыгам деп суроо беришет. Сүтсай анын жолун оңой эле таап берет. Адам, мен жана жогоруда айтпадымбы, 9 сан бар, 9 инсан бар. 9 инсандын өзүнө тиешелүү 9 мораль бар, 9 сапат бар, 9 стратегия бар. Ар бир адамдын өзүнүн жеке санына, миссиясына жараша мораль бар. Тескери жактары бар, минус жактары бар. Адам ошо минус жакка түшүп кеткен учурда стресске кабыл алат, депрессияга түшүп кетет. Ошол минус жактарын көрсөтүп эле түшүндүрүп айтып беребиз. Адам түшүнгөндө эле өзү чыгат. Деп өздөрү байкайт да. Мен ошентип ойлогон болчумун деп. Эң негизгиси маалыматка ачык болуш керек, анын өзүнө өзү калп айтпаш керек. Көп адамдар жаап жашырат да, сиз аябай көп акчаны жашыруун жол менен алгыңыз келген жок деп айтат да. Чындап келгенде ошол жашыруун алгысы келген акчадан барып стресске түшүп калгандар бар. Адам өзүнө өзү калп айтпаш керек, ачык айтыш керек. Ачык айткан учурда, мен ошондой ичимде жаман оюм бар болчу деген учурда стресс кое берет. Эң негизгиси өзүнө калп айтпаш керек. Баягы кыргыздарда айтып коет го, абийирим кечирбейт, ичимдеги ар намысым жол бербейт деп. Жол бербейт. Чындап эле жол бербейт. Ал ошондой иштейт. Аны ар бир адам өзү жон теримен сезет. Буну мындай сөз менен айтып жеткириш кыйын да. Кутман күн, урматтуу замандаштар. Жакында 24 майда Сүтсай илиминин негизинде ар бир адам өзүнүн жолун, бул турмушта ордун табууга жардам бере турган билимге толгон адам бактылуу деген темада атайын мастер-класс өткөрүүнү пландап жатабыз. Билимге толгон адам бактылуу деген мастер-класс мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде өтөт. Бул мастер-класска келиңиздер, себеп деген ар бир адам өзү үчүн пайдалуу маалымат алат. Ар бир адам өзүнө көптөн бери издеп жүргөн суроосуна жооп алат. Пайдасыз калбайсыздар. Келиңиздер, жок дегенде пайдалуу маалымат алыңыздар, билим алыңыздар. Билимге толгон адамдын ички жан дүйнөсү жарык болот. Өзүңүздөр келиңиздер, жакындарыңыздарды алып келиңиздер, бала чакаңыздарды алып келиңиздер, келип чогуу билим алыңыздар.